Өлкөнүн бардык аймактарында эле турак жайга муктаждар арбын. Мындан улам жеткиликтүү турак жай программасы түзүлдү. Бул билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагындагыларга басым жасалып, 15 жылга 12%дан каражат берилет. Компания бюджеттик мекемеде иштеп, үй алууга мүмкүнчүлүгү болбогон, социалдык муктаждыгы бар жарандарды үй менен камсыз кылуу максатында түзүлгөн. Жакшы билебиз, жерлерде мамлекеттик кызматкер жаш адамдар, жаш курактагы адамдар, жанагы үйлөр жок, убактылуу батирлер жашап жүрүшөт. 10 000 сомдон 5 000 сомдон 15 000 сомго чейин айланат да, ай сайын. Ал эми бул ипотекалык батирди алсаң, биринчиден бул өзүң менчик болосуң. Анан жанагы 10 000ден 12 000, 15 000ге чейин акчаны, то есть барып өзүңкү болот деген максатта да. Так эле сен бирөө үчүн батирге төлөйсүң, а бул жерде өзүң үчүн төлөйсүң да. Мамлекеттик ипотекалык каржылоонун эң жогорку суммасы 3 миллион сом болот. Алгачкы төлөмү 30%. Компаниянын талаптары боюнча мамлекеттик кызматта 3 жылдан кем эмес, туруктуу иштеген, баштапкы пайызын төлөөгө мүмкүнчүлүгү бар жарандар болушу керек. Башка бул коммерциялык банктарда мындай шарт жок, буга чейин болгон эмес. Себеби бардык коммерческий банктар доллар менен жана мындай көп узак мөөнөткө берилген эмес да. Бул мамлекет өкмөттүн негизги максаты ушул жеткиликтүү ушул турак жай менен элди, мамлекет кызматкерлерди камсыз кылуу максатында ушул иш-чара жүргүзүлүп атат да. 30 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келе жаткан Гүлжамал Садыкова турак жайга муктаж. Азыр ал жолдошу жана 2 кызы менен студенттик жатаканада күн кечиришет. Бир бөлмө үчүн жана коммуналдык кызмат акыларын кошкондо айына 5 000 сомго жакын акы төлөйт. Алган маянасынын эсебинен үй алууга чамасы жетпей келген. Эми ал ипотекалык негизде үй алууга документтерин даярдап жатат. Бирок чынында эле муктаждарга берилбей калабы деп кооптонуп турам дейт. Бул жана ал жерден да сөз комиссия болот деген бар. Баягы жашаган жерин мына силер текшерип келгендей текшерип келет деген. Албетте мындан мен лично коркпоймун. Себеби текшерип келсе бул анык. Бирок ушинтип текшерип келеби? Ал эч билбейсиң. Кагаз менен аркылуу кагазды окуйбу сенин берген заявленияңы деген. Ош шаарынын өзүндө эле Гүлжамал Садыкова сыяктуу үйгө муктаж 5 000ден ашуун жаран бар. Булар шаардык турак жай департаментине кайрылгандар гана. Мында кезекте тургандардын алды 10-15 жыл мурун кайрылган. Ош шаардык мэриясынын турак жай департаментинин жетекчиси жаңы компаниянын алкагында жарандарды үй менен камсыз кылууга шарт түзүлгөнүн билдирди. Бул аябай жакшы компания болуп атат. Бул дагы Ош шаар тургундарына биз мэрдин атынан кайрылуу кат жөнөттүк. Ушу Ошко, Ош шаарына бөлүп бериңиздер депчи. Эгерде ошол сумма Ош шаарына отдельно кылып бөлүп келе турган болсо, биз дагы көп жеңилдиктерди алып келебиз Ош шаар тургундарына. Каражатты мамлекет башка булактардан доллар менен алып, долбоорго кирген жарандарга сом менен берет. Ортодогу тобокелчиликти мамлекет өз жоопкерчилигине алары айтылып жатат. Ал эми экономикалык талдоочулар карыз долларга алынып жаткандан кийин сомго айландырганда да кымбат болуп калат дешүүдө. Биздики 150 долларга жетпеген айлык акы менен иштеп аткан кишилерди жана ипотека менен тигибу деп башта айландырыштын кажети жок. Мен ойлойм, узак мөөнөткө берип, ошо турак жайларды дагы жана ипотека бергенде дагы бул процентин сөзсүз түрдө төмөндөтүш керек. Экинчиден жана 30%дык ченемди биринчи төлөмдө 30% эмес, 10%ын алса көпчүлүккө мындай чөнтөгүнө туура келе белет. Өкмөт башчы Темир Сариев бюджеттик мекемелерде иштегендер үчүн мамлекеттик ипотека берүү 15 январдан башталарын билдирген. Компания ушул жылдын 1 январынан тартып өз ишин баштап, каражаттын 4 миллиард сому Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан алынган. 1 миллиарды өлкөнүн социалдык өнүктүрүү фондунан каржыланмакчы. Акылбек Розматов, Айдина Досумбетова, Айбек Беделбеков, Ынтымак.